заманында өзүмдүн педагогикалык иш тажрыйбамды Кызылташ шаарындагы номер 9 Урайым Булматов атындагы орто мектепти тандап алып басамын. Алдымдагы ача жолду карадым. Мага жагат жаш баланын күлкүсү, мугалимдин кесиптин менен кайтады. Менин проблемам балдардын өзгөчөлүгүнө карап, билим берүү менен ар тараптуу өнүккөн, креативдүү балдарды тарбиялоо. Ар сабак максат менен башталат. Ошондой эле мен өзүмдүн чыгармачылыгым менен ойлоп тапкан усулум бул үрөн себүү усулу. Бул үрөн себүү усулунда биз окуучулар менен чогуу максат коебуз. Эгерде окуучулар жакшы жооп берип, суроолорго так жооп берген болсо, демек биздин сабагыбыз максатына жеткен болот. Мен бир жылдык иш тажрыйбамдын алкагында ушул усулдардын ыкмаларын окуп үйрөнүүгө аракет кылдым. Бул ыкмалар англисинде өтө эле таасири чоң. Негизинен бул жерде мээге чалуу, топтордо иштөө, класстердин түрлөрү, андан кийин чынжыр-чалгуу бул англис тилине тийгизген таасири өтө чоң. Кадамма-кадам классер, кичи долбоорлор, андан кийинкиси аудио уктурууда булар уккандарын жазышат. Логикалык суроолор, физминутка, булумдун таксономиясы, технологиялар жана кайтарым байланыштын түрлөрү. Англис тили сабагында эң чоң роль ойногон бул кайтарым байланыштын түрлөрү. Кайтарым байланыштын түрлөрүндө биз ар кандай кыйтыкчаларды, түстүү сүрөттөрдү колдонобуз. Анткени балдардын маанайы эң жакшы болсо, биздин сабагыбыз толук түрдө максатына жетет. Андан сырткары кайтарым байланыштын түрлөрүндө бул жерде жол чырак ыкмасы, бул жерде маанай суроо ыкмалары келет. Ошондуктан биз дайыма кайтарым байланышка көбүрөөк басым жасайбыз. Мугалимдин эң жакшы сапаттарынын бири бул чыгармачылык менен изилөө. Ошонун сыңарында эле англис тилинде да көргөзмөлүүлүк, түстүү сүрөттөрдүн аябай чыгарымы чоң. Азыркы кырдаалга байланыштуу ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп, ата-энелердин жардамы астында көйгөйлөрдү чечип жатабыз. Мында телефон, компьютер каражаттарынын жардамы менен, ошондой эле WhatsApp, Zoom, Telegram тиркемелери жардамы аркылуу онлайн сабактарды өтүтөбүз. Шартка ыңгайлашып сабак өтүү, ийгемдүүлүк, мугалимге ийгилик гана алып келет. Мен Ашымова Ибрагимовна, Кыска шаарындагы номер 9 Булматов орто мектебинин англис тили мугалими. Мен насаатчы катары Курбанова Зинурага билгенимди үйрөтүүгө аракет кылдым. Жаш мугалим Курбанова Зинура 2019-2020 жылында Кыска шаарындагы Булматов орто мектебинин англис тили мугалими болуп эмгек жолун баштады. Ушул окуу жылы ичинде Зинура өзүнүн мыкты мугалим экенин тандей алды. Ал өз сабактарында